Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Бүгүн аптага ушу арбайлардын күнү, аталардын күнү. Ошол күндө мал муусталып, чыгым чыгарылып, ата-бабалардын арбайына ишарат кылып, колдо болсо кан чыгарып, колдо болбосо жети токоч нан чыгарып, кыргыз журтум ушу арбайлар менен, ааламдык сыйкыр күчтөрү менен эгиз пикирлеш, сырдаш жашап келген. Касиетиң болбосо тегиң капа, касиетиң болбосо элиң капа. Касиетиң болбосо балаң бакпайт, касиетиң болбосо сага адам жакпайт. Касиетиң болбосо тилегиңден жардам болбойт. Касиетиң болбосо кадамыңдан арман торойт. Касиетиң болбосо кабагыңдын ачыгы жок. Касиетиң болбосо ден соолугуң дабасыз. Касиетиң болбосо эки көзүң жараксыз демекчи. Ушу касиет туура келип атат азыр. Ошо каражаттуулар, каражаттуу мамлекеттер, каражаттуу адамдардан мезгили бүтүп атат, же болбосо материалдык мир бүтүп атат, магический мир мезгил келип атат. Ушу кылым тогошуп аткан мезгилде, доор алмашып аткан мезгилде кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү жаңы доордун кабарлары же алтын доор деп берилип атат. Ошонун улуу мыйзамдары кыргыз элине Теңирдин буйругу менен түшүп жатат. Ошондо улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат. Улуу кыргыз улутка бөлбөйт, эгер бөлсө өзү утулат, соттолот. Бул сөздөрдүн артында ушул ааламдашуу же биригүү деген тема. Же болбосо ошол жоопкерчилик улуу журтка же улуу ар бир кыргызга жүктөлүп атат. Ошондо адам ойлоп тапкан мыйзамды бирөөлөр бурмалашы мүмкүн, токтотушу мүмкүн, каршы иш ойлоп табышы мүмкүн. Ааламдык мыйзамга эч кимдин алы келбейт экен да. Бул чындык, бул улуу чындык деген илим өзү. Улуу чындыкка эч ким каршы чыга албайт. Бул кыргыздын эле идеологиясы, же адамзаттын жаңы доордо идеологиясы. Же болбосо ушу жаңы доордо көчөдө эмес, көкүрөктө революция кылып болуп атат азыр. Мына 2012 жылы дүйнө эли мындай бир дүңгүрөдү. Конец света болот деп. Чындап түңүлгөндөр болду. Ошо дүйнөнү бийлейм дегендер жер алдына шаар курганга аракет кылды. Бирөөлөр ушу космосто бир жашоо болобу деген түшүнүктө жашады. Мына 2010 жылдан бери деле 12 жылдан бери деле кыргыз жергесинде баягы эски саясат менен чоң революция болуп кеткен жок. Азыр көчөдө эмес, ушу көкүрөгүбүздө революция кылыш керек болуп атат. Ошо мындайча айтканда бул биз деги эле кыргыз же Арсыналай баштаган ошо өзүн тааныгандар, жаңы доордун революционерлери, идеологтору деп айтсак болот. Идеология берип атабыз адамга биз. Дин таңуулап аткан жокпуз, саясат таңуулап аткан жокпуз. Идеология берип атабыз. Өзүн таанытып атабыз, өзгөртүп атабыз, өзүнөн баштатып атабыз. Урматтуу улуу журтум, эң биринчиден ушу
эфирден болсо дагы энергия өтөт. Өзүңүздөрдү бош кармаңыздар, бошотуп отуруңуздар. Деги эле андан кийин жолдо бараткандабы, уйкуга жатаардабы, жаткандабы өзүңүздөрдү бошотуп. Бүт кысылуудан оору пайда болуп атат. Кысылуудан кыргын сүргүн болуп атат. Bir gün uruş bolsa 40 gün perişte kaçat degендей адам өзүнчө кыжаалат болгондо периштеси качып атат, куту качып атат, эски ой басып атат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү бош кармап отуруңуздар. Колдон келсе ушу жөлөнүп, диванбы, дубалбы, көзүңүздөрдү бир жумшагыраак жууп, өзүңүздөрдү далы башыңыздарды тыштап, ушу бош отуруңуздар. Боштондук бул көрпендечиликтен, рамкадан чыгуу. Bir рамкага кирип алганбыз. Бирөөлөр bir байлык топтойлу деп, бирөө болсо ушу өлбөчүдөй бийликке барса эле ошо менен өмүр бою калчуудай, же ошон менен өмүрү узарчуудай, же ошо менен эле иши бүтчүдөй bir рамкага түшүп алды. Бирөөлөр bir ар кандай агым деңге кирип алды. Сөз укпайт, үйгө кирип чай иштесең дагы жок. Анан көрөк bir намаз окуучу жер издеп атам дейт. Бүгүн бизге бирөө талкууга келип, эне атасы кирип кетсе сыртта баласы. Рамка го ал. Улуу киши айтып атпайбы, чай ич, өйгө кире кой деп. Анысы кандай ошондой көр рамканчылыктан, көрпендечиликтен чыгуу. Аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу, бул боштондуктун өзү. Өзүңдөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү, өзүң ишенип жаратуучулукту иштетүү, мына ушул боштондук. Бүгүн ушул өткөндө аалам жөнүндө өтө көп талкууларды кылдык. Ааламда эмне бар? Алла канча жерде турат, канча бийиктикте турат, эмне деген кереметтерге ээ, анын каалоосу эмне? Сөз кылып өттүк. Арбайлар жөнүндө айтып өттүк. Мына 6 катар ааламда эмне бар? Бүгүн ушул табият жөнүндө аздыр көптүр токтоло кетмекмин. Мына аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болсо эле, адам рамкадан чыгат экен, көрпендечиликтен чыгат экен, боштондукта жашайт экен, жоопкерчиликти мойнуна алат экен, улуу чындыкты өздөштүрүп баштайт экен. Аллахка сыйынуу керекпи же сырдашуу башка маселеби? Аллахка сыйынуу бул бир беткей көрүнүш. Сыйына берүү эчтекени түшүнбөй эле. Ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашканга барабар. Аалам сыйкыры кереметтерин кеңири түшүнбөй эле, жөн эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук, айбан, сымал сезим. Сырдашуу, иштешүү, изилденүү. Мына биз өзүбүз изилденип баратабыз. Өзүбүздөгүнү элге өткөрүп, жазып, эфирден кетирип, барган адамдарга талкуу кылып, түшүндүрүп баратабыз. Сырдашуу, иштешүү, изилденүү бул өзүңдүн ааламдык касиетиңди, жашоого жаралуу максатыңды, парз милдетиңди билгенге барабар. Сырдашуу сыйкыр касиетке ээ болуу, сыйынуу, милдет кылуу, жан дүйнөнүн жардылыгы. Мына ушул жакта билбей эле биз эмнеге сыйынып атканыбызды билбейбиз. Мындайча айтканда, Аллага сыйынып атабыз, маселе жок. Бирок Алладан бери дагы арбайлар бар экен да. Арбайлар керек болсо Кудай берген бактан, дөөлөттөн, ырыскыдан жолубузду кармап коет экен да. Ошон үчүн илгерде сөз бар эле да, Кудай арбакка койдум. Кудай арбак жазаласын, Кудай арбак урсун деген бул чындык экен. Мына бул жерде дагы ушу кичине токтолуп өтөй, мүмкүн жаңы кошулуп аткандар бар, жаңы угуп аткандар бар. Мурунку угуп аткандарга деле түшүнүгү кенегенге бул түрткү болот. Адам ата көрүндү элеси. Адам ата ким дегенде 7 катар дүйнөнүн ээси, ушу зор касиетке, ааламдык сыйкыр күчкө жеткен 7-чи катарда адам ата обене баштаган. Жерде жашап өткөн ушу мына Манас ата баштаган, Кошой бабам баштаган, Бакай бабам баштаган, Байтик Баатыр деп мына ошол жерден пата чыгып калат элге, ата жолундагыларга. Мына ушулар арбай экен. Арба бул 2-чи дүйнөдө, арбай 7-чи дүйнөдө. Арың дурайын дегендей, арың барбы дегендей, ушу байып чексиз энергияга толгон. Адам ата обоне баштаган,
арбайлар Алланын астында адамзат үчүн жоопкер. Мен деле бала чакам үчүн жоопкер. Сиз деле эл журт үчүн, айыл үчүн, Куда сөөк үчүн бала чакаңызга жоопкер сыяктуу. Ошондо эмне делип атат? Мына. Азыр ушу ата жолундагыларга илим ал деп бата чыкчу экен. Анан илим алуу десе эле Куранды касчу экен, түм эле жаттачу экен, мисалга илим ушул жерде окшойт деп, же өсүү жок. Мына арбайлардын касиети, кызматы. Алты катар аалам жөнүндө кичине токтолуп өтөлү. Арбайлар жандос ааламга учуп денедос өлгөндөн кийин рухтар, арбактар, арбайлар бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо алар үчүн өтө мажыруу аң сезимге ээ болгондуктан пенделерин, неберелерин улуу илимге чакырат мына буга. Аян аркылык. Мына түштүн баары эле ошо улуу илимге чакыруу. Суу көрүп атыпмын, эт аштоого чыгып атыпмын, айылдагы үйдө тишке көрдүм, өрт көрдүм дегендин баары эле, арбай кирди дегендин баары эле. Ошо деңгээлге өс деп атат, өйдөлө деп. Пендечилик жашоо рухтар үчүн өтө мажыруу аң сезимге ээ болгондуктан жан дүйнөлөрүн өстүрүү үчүн инсандарды ар дайым түштөн, көрүнүштөн, аяндан кырсыктырып жана башка Теңирдин улуу илимине чакырат. Жердеги тууган туушкандары туура эмес жолдо болсо кырсыктырат. Теңир берген бактуу өлөттөн, ырыскыдан, жолунан кармайт. Кудай берген бактуу өлөттөн мына мояктан булар кармап коет экен. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр. Мына урматтуу улуу журтум, батыштын бизге мыйзамы келди. Ошол 90 союз чачырагандан бери мындайча айталы. Ар кандай агым диндер келди. Батыштын мына азыр депутаттарда талаш болуп атат го. Сот системасын өзгөртүшүбүз керек. Башкаруу системасын өзгөртүшүбүз керек. Баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек депчи. Батыштын соту келип кайсы кыргызды оңдоду? Айтыңыздарчы. Кыргыз ата бабанын арбайы урбасын деп күнөөсү болсо элден кечирим сураган го. Бирөөнү бир капыс кукусунан, бир капилеттен уруп, же сүйрөлүп, же уруп алса кунун төлөп кутулган го. Кыргыздын соту болгонбу? Жок, кыргыздын соту болгон эмес. Уяткаруу менен пата берүү болгон. Тескөө болгон. Бата бергенде ал пендеси периштеге айланган. Мына батыштын сотун караңыздар. 3 жылдап, 5 жылдап, 6 жылдап сот жүрөт го. Улам бир нерсе таптуу болуп эле айланып жүрөт. Убакыт да кетти, үмүтү да үзүлдү. Элдин пулу да кетти, коррупция да күчөдү. Аны ага пул табам деп үйүнөн ажырады, үйүнөн пулу уюнан ажырады. Мына жакшылык алып келдиби батыштын соту? Мына эле жөнөкөйдөн баштайлы. Жетим жесирлер ошондон көбөйбөдү, бир бул тоогурдады, кесип ийди. Ал бала байкуш өмүрү бузулду. Мына абактагылар. Ден соолугунан ажырады. Ажерде ар кандай илдетке чалдыкты. Ажердин бир законуна айлешти. Жакшылык алып келдиби кыргыз журтуна? Караңыздарчы мына. Азыр башкарабыз. Башкараардан сен биринчи доордун талабын бил. Мына бу жерде мындай. Батыш өлкөлөрү дүйнөнү башкарып келген. Дагы эле башкаргысы келип атат. Бирок башкара албайт. Себеби аалам сырын ачкан жок. Табият кызматын билбейт. Адамдын жашоого жаралуу максатын билбейт. Булар бүттү. Жана конец света болду. Ачык жагынан бүттү. Ошол кезде кыргыз жол көрсөтөт делип атат. Мына баш мыйзам иштелип чыкпаса, кыргыз улуулугун тааныбаса, алатоо силкинет, жер көчөт, батыш банкроттоп тынат болуп атат. Ошон үчүн батышка кыргыз өлкөсүн түптөө билейлин сыяктуу бир убакытта ал чындыкты айткан, правда дегенди. Анан көчүргөн. Азыр да кыргызчылык өлкөсү түптөлөт. Анан дүйнөгө көчүрүлөт. Сүрөтүнөн бери сүрөт
Баягы аян байланыш катары, кабар катары бул ааламдан берилген. Мына сотун эле карап көрүңүздөр. Кайсы жакшылык алып келди? Үмүтүн үздүрүп койбодубу элдин? Ортодон адвокат чыкты, жактоочу, актоочу, айыптоочу прокурору чыкты, аныктоочу соту чыкты. Канча чыгым кетип атат. Кыргызда сөз бар го, сокур калыс барбы, баралчы ошо жерге деген. Сокур калыс эле чечип коет, угуп туруп. Эмнеге азыр адамды жаратты ушул дүйнөгө? Аалам, адам, табият жөнүндө болуп атат. Пирамида. Башы аалам, бияк бурчу табият, биягы адам. Бири-бирисиз жашоо жок, киндиктеш. Дүйнө эли аныктап таппай аткан пирамиданын сыры бар бул жерде. Дүйнө эли анализдеп таппай аткан Шамбала жөнүндө так берилген. Окумуштуулар, саясатчылар, техника, медицина таппай аткан сырдын баары жашоонун коду кыргыз элинде. Мына урматтуу улуу журтум. Адам неге жаралат экен? Теңдикти кармап бер деп Теңир жаратыптыр. Теңдик бул калыстыкпы? Калыстык эгер жоюлса могу жерде, сенде мисал атасыңбы, аксакалсыңбы, энесиңби, адамсыңбы, кыргызсыңбы, сенде калыс жоюлса, сенде теңдик жоюлса, могу ооматыңдын ордуна оор алмашат экен. Кел ооматты качырбай, ооруну жакындатпай, калыстыкты жоготпой кармайлы. Караңызчы, не деген так билдирүү, не деген айтымчылык, не деген чоң байланыш. Кыргызчылык десе ойлобоңуздар, билгерки салтты айтып атат окшойт. Жок, бул келечектин мыйзамы. Кыргызчылык бул эмне? Кыргызчылык теңирчилик. Бул акырет, Теңир, Кудайдын нур дүйнөнүн түпкү нускасы, сырлары, аян байланышы. Бул дүйнө тааным. Тәлим эмес, бул тааным. Кыргыз журтун мен мойнума алган жокмун. Бул жерде так берилет. Мен ант алган адаммын, аалам астында. Журт атасы ааламдан берилет, жерден эл шайлабай айтат журт атасы деп. Журт деген бул табият менен адамзаттын атасы. Бир издин атасы. Ошо журт атасы аталыбынан ант берген. Мен ушул улуу адамзаттын тагдырын мойнума алып жатып, адамзаттын, кыргыз журтунун эмес, адамзаттын тагдырын мойнума алып жатып, өмүрүмдүн акырына чейин алайдан, ааламдан амал программа алмашып турам. Мен алайдан чыккан кыргызды ойготуучу, адамзатты мына кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, көктөн буйрулган чыныгы инсанмын деп. Мына ойготуп баратам, урматтуу улуу журтум. Мен бергенден азыр 100тү билсем, бирин бере элекмин сиздерге. Мына адамзаттын тагдыры мойнубузга алышыбыз керек болуп атат. Адамзат сакталса, табият сакталган атат. Табият сакталса, аалам тынчыган атат. 7 катар аалам эмнеден түптөлгөн? Жерде жашап эле өткөн адамзаттын рухунан. Жана душа покидает тело дегенде эле орусчасына душасынан, арбагынан, рухунан түптөлгөн. Ушу 7 катар дүйнөнүн ээси адам ата, обене жана башка арбайлар. А менин тегимин ким? Адам ата, обене, арбайлар. Демек, менин ата тегим 2 дүйнөнүн ээси болсо, мен деле жаным азыр кор десем мүмкүн 6, 7, 3, 5 катарга барар. Жакшы иш кылсам. А мына менин жаным ушул жерге келди азыр. Биздин өзгөчөлүк бул жерде. 2 дүйнөнүн ээси кыргыз десе таң калчумун. Кантип 2 дүйнөнүн ээси деп. Мына сизде турпат бар. Аларда сөз барбы? Жок. Аларда көз барбы? Жок. Аларда төлкү ишарат бар. Аларда кол барбы? Жок. 2 дүйнөнүн ээси болуп атат ошон үчүн. Ошон үчүн улуу кыргызга жүктөлүп атат милдет, ааламдан келген өкүлсүң деп. Мына тил. Тилди Кудай бердим дейт бул жерде.
Эмнеге дейт? Улуулукту сүйлөшүү үчүн дейт. Силер аны утурумдукка сүйлөп алдыңар дейт. Мына урматтуу улуу журтум, ошон үчүн биринчи аалам сырын ачтык. Муну батыш ача элек. Инопланетандар жөнүндө маалымат бар. Ал эмне деген күч, алар эмнени каалап атат, ал кайсы дүйнөдө жашайт. Сүрөтү менен көрсөтүп өттүк эле. Дүйнөлү аныктай албай аткан. Эми дүйнөлү такалды, бүттү. Ошон үчүн алар да боштондук үчүн күрөшүп атат. Революция кылып атат. Бир жерде митинг, бир жерде найразы, пул төлөбөй койду, профсоюздары чыгарып атат. Бир жерде президент бүт кыйратуучу күчтөр, Трампы, азыркы Францияга шайланганы бүт кыйратуучу күчтөр. Мына ошондон дүйнө дүңгүрөп, жол таппай калган кезде бизге жоопкерчилик. Нурдан жаралган мына нур дүйнөдөн келген. Жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет делип атат. Кайыптан табылды го, кайыптан акыл табылып деп коет го кыргызда. Нике кайып, өлүм кайып, конок кайып, дидар кайып дегендин баары мына кайыптан. Мына ошентип сырын ачтык. Кыргыз журтун Арыстан Алай бир чөнтөгүнө колтугуна кысып алып эле багат делсе, таң калган бул кандай деп. Кароо калат эртең, кадимкидей эле. Biz uşu Kırgızdı, ulu, karangı dүйнө ээсин biz кордоп алып ушул күндү көрүп атыппыз деп. Кайсы мамлекет эмне менен өнүксө, ошону менен артка кетет. Демократиянын өздөрүнүн кайра ошо демократиясы өздөрүнө зыян алып келет. Кытай химия менен өнүктү, химиясы кайра өздөрүнө зыян алып келип атат го. Кышында видимость жок, маска тагынып, азайт жок, ал болбойт. Эмнесин гана таңуулап келген жок адамзатка. Химиядан күрүш жасап келди дегенге чейин барды го. Мусордон зыгырмай, биздин тил менен айтканда, суумай, алардын тили менен айтканда иштеп чыкты го мусордон. Ар кандай ип бар, жип бар дегендин баары ошону кыргыз журту ичип атат. Тим эле сетевой маркетинг. Ал гормон, ал 3-4 ай гана кармайт. Мына автобустарын берди эле Карыска. Эмне 3 жылдан бересиң. Өтпөгөн бир, мына бүгүн мусор болуп калды. Бизден бүгүн пул сурап атат, урматтуу улуу журтум. Ушул иш билги элдин жетекчилиги. Мына автобустарын, бир майда техникаларын берип койду. Товарын эле сатып койду кредитке. Мен деле мына үй салып койдум, 3-5 жылга берип коем. А менин үйүм бузулуп калган жок да, сынып калган жок да. Анын машинеси бузулуп калбадыбы, сынып калбадыбы? Канча маршруттуктар жанын багып атпады беле? Ыйлай сыктай, оокатын кылып атпады беле? Мына бүгүн пулун сурап атат. Дүйнө ушундай эле болуп атат да. Ансында өзүбүздү таануучу мезгил келди. Мына сотун эле айтып өттү. Кырынан эми изилдеңиздер, сот. Анализдеңиздер, урматтуу улуу журтум, ичиңиздерди. Батыштан келген сот. Башкаруу системасын карайлы мына. Айылда 6-га өтөт, үй бүлө 3-кө бөлүнөт го, 3-өө болсо 3 партияга. Жок, бул жакшы, палекет жакшы, төлөкөт жакшы. Жок, сен ал кишинин жакшысы жакшыдыр, кыргызда жаман жок, жан дүйнөсү жабыркап калган адам бар. Түпкү саясатычы? Ар бак дегеле дарак өз тамырынан гана азык алат. Ансагандай биздин азыгыбыз бул аалам, табият, бул адам. Айтып отурса сөз көп бул жерде. Ошентип бүгүн мына аалам сырын аз канча болсо да ачып өттүк. Кыргыздын адашуусун. Эми муну эч кандай жашыра албайт. Кыргыз катуу ойгонду. Дагы ойгонот. Табият жөнүндө, мына аалам жөнүндө мен сыйынбайм ааламга. Эмнеге мен сыйынышым керек? Мен жашоого жаралуу максатымды билдим. Тетрисинче айтам, түшүнөм бергиле. Керек болсо кырсыктырып келгиле. Мен кызматын берейин. Оорутуп келгиле. Мен ооматын берейин, өлбөстүктү түшүндүрүп берейин, унчукпастыкты түшүндүрүп берейин. Өткөрүп коеюн алтын доорго деп. Мен кимге сыйынам?
Тетирсинче жашоого жаралуу максатыңды бил, кызматыңды кыл уш жерден. Сени байлык топто деп чогулткан эмес. Бийликке пендече умтул деген эмес, көз карашка алдыр деген жок. Сени кызматка буйруду уш жерге. Кудай эмне деп атат бу жерде? Динде эле жүрүп мага керек эмессиң деп атат. Мендей болуп мага абдан керексиң деп атат. Кудайлык сыпатка калыптан, мына бу жерде кудайлык сыпат. Кудай мени көктөн издебе деп атат. Мен ар бириңдемин дейт. Мына адам кыргыз жаратуучу. Жаратып келген батасы менен, назары менен, керек болсо мазары менен айласы кеткен ошол жерге барып сыйынып, сыр кылып, чечишип, сүйлөшүп, ээсин көрүп дегендей. Мына ошентип аалам сырын ачтык. Адамды керек болсо ушу сөздүн арасында жашоого жаралуу максатын белгилеп атабыз. Эми табият жөнүндө. Жаратылыш жараткандын көркөм, жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы экен. Мына жаныбары, жаны жогу, суусу, ташы, оту, абасы, бактарагы. Жаратылышты силер мындай эле бир мөмөлүү дарактай карагыла дейт, анан коргогула деп берилет. Жалпы дүйнө жаратылышын. Карачы, жаратылышка кыргыз журтунан терең маани берген улут жок. Терең сырын билген дагы улут жок. Табият мээнеткеч карапайымды адамды кастарлайт. Табият сыйынганды, табият сырын билген элди сыйлайт. Урматтуу улуу журтум, ошо жарымында рекламалыбыз бар. Андан кийин сөзүбүздү улайлы. Ушу жаратылыш же табият жөнүндө сөз болуп атат, урматтуу улуу журтум. Мына табияттын унчукпас улуу сыпаттары же сапаттары, сыпат адамдык сыпат дегендей, ансыганда табияттын сыпаттары жана сырлары. Табият сөзү жок, жаратылыш сөзү жок, тарбиялайт. Мына бир жерин көчүп атат, бир жери силкинип атат мисалга. Табият ак караны теңдеп турат. Табият кубулма кереметтин ээси. Эмнеге кубулат экен дегенде, тегеректеги чөйрөнүн мамилесине карап кубулуп турат экен. Табият үнсүз сүйлөп адамзатты улуулукка калыптандырат. Мына үнсүз сүйлөйт, бирок улуулукка калыптандырат. Дагы эле мына өйдө өс деп атат табият дагы. Табиятсыз жерде жашоо жок. Табиятта кырсыкканда эч ким токтото албайт. Мына батыштын өнүккөн техникасы, доллары, президенти, соту, уюму, парламенти токтотту, Америкадагы торнадону токтото албайт. Табият теңирдин көзгө көрүнгөн керемети. Мына тияктан айтылып атат, жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы деп. Кайра бир жерден бышыкталып атат, бул Кудайдын көзгө, теңирдин көзгө көрүнгөн керемети. Табият адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ар бир секунд жашооңо күбө. Мына аба күбө. Ошон үчүн укпайт да уур кылба деген ошо да. 4 стенанда кулагы бар деген ошо да. Ар бир секунд жашооңо күбө. Табият пенделердин жашоодогу пири. Биздин пирибиз ошол табият. Себеби Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети болуп атат. Алла жараткан, маселе жок. Бирок энебиз да чай берсе деле мен рахмат айтам да кечке. Жеңемеби, эжемеби да бир адамга чай берсе. Ансыганда бир эле чай бергенде мен канча ыраазы болом, Ансыз жашоо болбойт атпайбы? Табиятсыз жашоо жок. Табият пенделер үчүн ааламга жоопкер кызматчы. Биз үчүн, Кудай үчүн жоопкер экен. Пенделер үчүн ааламга жоопкер кызматчы табият. Табият айлананын мамилесине карап кубулуп, жаралып, түзөлүп турат. Айланадагы ошон үчүн жанагы зимани бойт дегенде сиздин көкүрөгүңүздө кыш болсо, табиятта да ошентип оорлошуп турат экен. Ар бир адам аалам жерге, аба ырайына таасир этерин сезип, мүнөзүн мээримдүүлүккө көрсүн. Сен биринчи жан дүйнөңдү бейишти кур, жан дүйнөңдү боштондукка чыгар. Жан дүйнөңдүн бейпилдиги бул өзү бейиш болуп саналат. Анан табиятка көбөйт, чыгар.
Эгер жан дүйнөңдө бейпилдик болбосо, табиатка кура албайсың бейишти. Ошого карап кулпуруп турат. Азыр адамдан башталып атат аалам. Адам башкарат, аалам аткарат деген деңгээлге келип атат азыр. Жаратылыш улуулуктун, Кудайдын жердеги ордосу. Табиат сырын тапсаң каалаганың болуп берет. Табиат өмүрүңө жолдош. Табиат теңирдин аткаруучусу, кабарчысы. Мына табиат кырсыктырып коет да, Кудай жерге түшүп жазалаган жок. Ал аткаруучу экен, суд исполнитель деп коет го. Суд жогорку күч болсо, ал аткаруучусу мисалы табиат экен. Суд исполнитель. Аткаруучусу кайра кабарчысы. Себеби көбөй болсо айтып коет экен, эртедир, кечтир. Абада эмне бар? Аба бул табиат го. Мазар ээлери, арбайлар, жаңы дея жана башка. Мына карасаңыз, абанын өзүндө көп нерсе бар. Табиат өмүрүңө жолдош. Табиат дене дос, өлгөндө деле, тирүүдө дагы түбөлүктүү ордосу. Караңызчы, мына денеңиздин түбөлүктүү ордосу. Кантип сыйлабайм? Тирүүңдө сага буудайын, жемишин, жүзүмүн, суусун тартып алып атса, өлгөндө сөөгүңдү жашырып алып атса. Эмнеге мен сыйынбайм табиатка? Сырын билбесем, ошон үчүн сыйынбайм. А сырын билсем, мен сыйынам. Сырдашам, пикирлеш болуп алам, эсептешем, табиатка каршы чыкпайм, ишаратын түшүнүп турам. Табиат ар кандай жашоонун жаратуучусу. Табиат адамды ааламга которуучу, анан коргоочусу. Караңызчы. Табиат кубулга кереметин аткарат. Эми ушу жана биз ошо 5 орус аялды алып келгенде айтып чыкты эле, Кыргызстан энергетический информационный центр деп. Тоолор жөнүндө. Тоолор бул теңирдин о дүйнөдөгү ордосу. Кудайдын ордосу ошол тоо экен да. Тоо бул теңирге жакындатчы тепкич. Тоо бул табиат катмарынын өзөк. Тоо аалам жерде туташтырган жер киндиги, аалам менен жерди туташтырып турган. Тоо чексиз дүйнөлөр менен байланыш алуучу антенна. Караңыз мына, жана энергетический информационный центр дегени. Тоолор бул жердин жүрөгү, тоо бул байланыштын түнөгү, Кыргыздын тоолору бул кылымдын көөлөрү. Кыргыздын ала тоосунда айтталгыс бийик сөздөр бар. Бул чуңу таш жарган өзөк бар. Ааламдын өзөгү ушул тоо экен. Тоолор теңирдин термелгиз тагы. Так. Сулайман так дегендей кеп. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Байк алган жок го телевизордон. Айта бер, угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Алло. Алыстатып кое бер. Мен Таластан сизге звондоп атырмын эле. Мындан бир 3-4 жыл мурун сиз неме Бакай атага келдиңиздер эле го? Ошондон бери мен сиздин китебиңизди ала албай жүрөм. Анан о табигый кырсыктар эмне себептен болуп атыр? Жакшы. Китебизди ала албасаңыз, Бишкекте эми күнүгө каттап атат, Кудайыма шүгүр, таксист таанышыңыз. Чалса мен берип ем. Бул китеп бекер берилбейт, себеби энергиясы бар. 300 сом берип ийсеңиз, 4 китеп берип коем. Калган ошо эфирден карап улап аласыз. Анан экинчи сурооңузга азыр кененирээк жооп берейин. Табигый кырсык эмнеден болуп атат? Мына ошентип табиат Кудайдын караңызчы, аткаруучусу анан кабарчысы экен. Ошондо мына боштондукка чыгыш үчүн, же жаңы доордо жашаш үчүн, же адам жашоого жаралуу максатты билиш үчүн 3 нерсени билиш керек болуп атат. Аалам сырларын, адамдын жашоого жаралуу максатын, анан табиат кызматын. Ушу үчөөнү сиңиргенде анан көрпенчиликтен, майда барат кептен чыккан атат. Мына жаным ааламдан келсе, ааламга кетсе. Бул дүйнөдө мен эмнеге келдим? Мен кызматка келдим. Менде жоопкерчилик чоң экен, кой элди ойготоюн. Кызмат кылайын. Бул дүйнө көр дүйнө, бул дүйнө калчу дүйнө экен.
Менин жаным жоопкер турбайбы? Турпатым баары жерде калат тура. Турпатым бул чел кабык, жан дүйнөнү өстүрүүчү. Мына жерден өсүп жер тозок жашоосунан ошол бийиктикке өстүрүүчү эле чел кабык экен. Ошол чел кабыкка карап алыппыз да мындай жылтыр гана бетине, сулуулугуна дегендей. Ошентип табыгый мыйзам түшкөндөн кийин мына табыгый мыйзам түштү, естественный мыйзам, закон түшкөндөн кийин табият, жер адамын, улуттарды табыгый илимге, анын ээси ким? Кыргыз. Улуу кыргызга багындыруучу теңир буйруган көсө. Мына эжекеме жооп. Табият кырсыктырып алып келет. Оору кырсык алып келет. Багындыруучу көсө. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Мына сабоо атат. Улуттарды дагы, кыргызды дагы. Эжекеме улай кетейин. Урматтуу журтум, кыргыз элинин жан дүйнөсүндө эмнеден куралган деп десеңиздер, кыргыз элинин жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралган дейт. Ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү көктөсө эле табият кулпурат. Ошо көктөбөй атат. Жаратылышка, могу табиятка, жанагы дегеле дүйнөдөгү табигый кырсыкка адамзаттын жан дүйнөсүнүн таасири барбы? Мына түшүнүгүбүздүн. Табиятка адамзаттын жан дүйнөсү эң негизги ролду ойнойт. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кыргындар, сүрөөлөр, көчүүлөр, оорулар көбөйөт. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу касиет бар. Эжеке эртеден угуп отурсаңыз, мына Кудайдын жаратылыш, Кудайдын жердеги аткаруучусу экен. Табият кырсыкканды эч ким токтото албайт экен. Мына кыргыз азыр улуулугун тааныбаса, анда жер силкинет деп берилет. Азыр кыргыз журту бутуна туруш үчүн эки гана жол бериш керек. Уюштуруп эле коюш керек, андан ары кыргыз журту өнүгүп кете берет. Биринчи баш мыйзамды мына улуу мыйзамга бучуу, кыргызчылыкка берүү, менталитет идеологиясын баш мыйзамга калыптандыруу, экинчи экологияны кароого алуу. Мазары жакын тайыбайт деген сөз бар го. Мазары жакын тайыбайт, базары жакын байыбайт деп. Ошол жерлерди биз чет элдиктерге сатсак, эс алдырсак, дебелетсек, тепсетсек, ошол жерден шайыктары, пирлери чарпып коет экен. Мазар ээси дегендей. Мамлекетте жоготуу болот. Ар кандай оор каптайт улуу журтту делет. А экологияга кароо калсак, ушу табият сырын өтө билсек, экономика болбогон иш болот. Мына Назарбаев бүт мазарды кароого алып койгон, жолунан бери салып берип койгон. Жана ата жолум эмнеге Түркистанга барат? Казакстанда го ал. Канча жылда салынат деген астана кандай заматта салынды? Анысы кандай? Табият эмне экен? Мазардын да арбайдын да ээси экен. Табият эмне экен? Арбайлардын, теңирдин ордосу бул тоо экен, мындайча айтканда. Ал анан биз ысык көлгө түшпөш керек деп билдирүүнү окусак, бир жылы ысык не будет деп да чыкты да. А эмнеге? Суусуз өмүр жок го. Кыргыз журту сууга түштү беле бир, батышты ээрчип алдык. Мына батыштын ар кандай демократиясы келип, азыр көчөдө келатсам, остановкада турат бир кыргыз кыз менен кыргыз бала. Мынтип жабышып калган. Эзилип. Отурумдук рахатка. Кана ошо жакшылык алып келдиби? Башкалар бирөөлөрдүн көз карашы бузулуп атат. Эңсеп атат да бир отурумдук рахатты жана башканы. Ошон үчүн кайтчу мезгилибиз келди башатка. Мына бизде духу бийик адам керек. Ошону жеткиргенге, улаганга. Дегеле кыргыздын духу өтө бийик. Мен манаспын деп жүргүлө дейт. Өзүңдү өзүң кечирүү үчүн да манастын айкөлдүгү керек, бирөөнү кечирүү үчүн. Манастын духу керек, өзүңдү өзүң жеңүү үчүн. Жеңе албайбыз да биз көз караштан чыгышта кыйын да. Бул менин башыман өткөн нерсе го. Мына ошентип урматтуу журтум, кыямат күн
ушул деңгээлде өтүп атат. Баягы бал китептерде жазылган кыямат болот деген. Кыямат болуп атат, бирок мындай чәс-чәси менен. Ар бир адамда азыр ушу боштондукка ар бир адам өз эмгеги менен жетет дейт. Илимиңди ал, сиңир, анан өздөштүр. Ушу эл башында турган канча адамга кат киргиздик, канча адамга илим тартууладык, канчага колубуз жеткен приемуна жазылып, кабыл ал деп бар ушуна журтка чыгар деп жүрдүк. А түшүнүк болбосо бул сөзгө маани бербейт экен. Алар только тытышуу, анан барып калуу, анан тиги минтип атпайбы, анан балекет болуп атпайбы. Болбосо ушуну сиңирсе бизде көтөрмөлөйт элек да бирөөлөрдү. Сиңириш кыйын, буга өзү калыптаныш кыйын. Бая келин болуп калыптаныш деле кыйын го, жүдөйт, арыктайт, төркүнүн сагынат дегендей. Азыр да булар кайра байлык бийлигин сагынат. Эми биз кимге таянабыз ушу жаңы доордо? Карапайым элге, карапайым журтка гана таянабыз. Эмнеге дегенде аларда касиет бар карапайым элде. Ошо карапайым элдин касиети менен да сакталып туруп атат. Асман, жер, табият, адамзат ошону менен сакталып туруп атат, урматтуулуу журтум. А бийлик ээлери, байлар бул эки эсе чарпылган. Эки эсе кырсыктаган, алыстап кеткен. Көз карашка эки жак алдырган, карарып бүткөн турпаттын баары. А карапайым элде касиет бар. Ушу улуу мыйзам менен карапайым эл дем алат дейт. Калыптанат тез. Мына бизге илимге келгенде 3-4 сабакта эле калыптанат. Мындай турбайбы? Жөн эле бара болуп жүргөн турбайбызбы? Өзүбүз эмоция менен өлтүрүп алган турбайбызбы? Сөз көз эле энергиябызды жеп койгон турбайбы? Оюбуз бузулган турбайбы ушу эки көзгө алдырып деп эле? Тез кетет. Себеби касиет бар. А бийлик ээлеринде ал жок, батыш элинде ал жок. Кыргыз улуу журту мына сөз менен ишенип кетет, ынанып кетет. Себеби канында касиет бар. А батыш элинде өтө кыйын, калыптаныш. Ошон үчүн адамзатты кароого алгыла. Урматтуулуу журтум, кыргыз журту бүтүп деле калды. Кайтты кыргыз, башатка кайтты, изденүүнүн жолунда. Мына ушуну коштоп чыгарса болбойт беле? Мамлекеттик тенекалардан. Жок. Абдулдаев конкурент, Абдулдаев чыкпаш керек. Ой, муну жашыра албайсың. Кел сен сүйлө, мен отуруп берейин. Мага дагы жакшы болот эле уксам, бирөөлөрдүн сөзүн, бирөөнүн сөзүнөн сабак алды. Анан техника менен башкарабыз, анан жаңы коом менен башкарабыз, анан балекет менен башкарабыз. Улуу жол гана бар азыр. Бул кыргыздын да жолу эмес, бул адамзат, ааламдашуу деп түшүнсөк болот. Ошондо мына ааламдан келген өкүл бул кыргыз. Далилиңер ааламдык байланыштарыңар, анан ааламдык дастаныңар, урматтуулуу. Башка журтта жок, элде жок ааламдык дастандар. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен суроом, ата жолу деп жүрүшпөйбү? Ата жолу деп бата чыгарышат, Түркүстанга барышат, Казакстанга элдер. Анан ошол канчалык туура эмес, ошону кеңирээк айтып бере аласызбы? Анан ага барса болобу, болбойбу? Жакшы. Түшүнүктүү. Ата жолу кыска жол, бирок адамды бир мындай этапка көтөрчү жол. Аларда арбай бар экенин гана билгизет. Арбайдан бата чыгат. Арбай багыт берет, кем карчыңды айтат, оору сыркооңду айтат, анча-мынча сыркоолордон алып коет. Анан мазар ээси бар экенин гана. Өсүү жок ал жолдочу. Кайра барасың да, бата. Анан кан сой деди эле, анан мал тиги кан чыгар деди эле, ушу менен такаласыз. Ошо ата жолундагыларга илим ал деген жери бар. Кайра кыргызчылыкка каршы келген жери бар. 5 вакыт намазын калтырба, кайра рамка, мына ушу менен. Анан казак жергесин пир тут Түркүстанды деген эле. Ошо ата жолунда 9 жыл жүргөн адамдар бизде илим алат азыр. Өкүнүшөт, ыйлашат. Рухтун кереметин сездиң, ушуну гана билет, мына рухтардын башка. Өсүүнүн бир тепкичи, бирок ал жерде илим жок.
бирөөдөн пата чыгуу. Жакшы, кандайдыр болсо да өстүрүп койду. Кандайдыр болсо арбай бар экенин, ошо ата бабадан арба бата чыгарын, ал бир күч бар экенин, арбак жок деп келген го мисалы. Диндегилер, ой, ал көрдө жатат дегенде такыр өчөсүң да. Ал көрдө жатпайт, алдыңа кетейин. Адам өзү экөөнөн турат, жан дос, дене дос. Жан досуң, дене досуң бул рух, арбак. Тело бул жөн эле кызмат кылуучу корпус. Ал калды жерде. Мына арбак колдоорун ошону гана берет а жерде. Барбай эле коюңуз, илим алыңыз андан көрөк. Сизде дүйнө тааным болуп кетет. Такалып атат кыргыз, бирок убакыт коротуп коет. Мына 5 сутка автобуста жүрөт экен. 41 мазарбы канча жерге барабыз депчи. Мурун 12 000 сом эле, азыр канча бир сомдун деңгээли чыгымын кетет. Сен 5 сутка келчи, 5 эле жол сабакка келчи, ошону бийиктетип берели. Сырын ачып берели. Анан бул жерде окуп өттүк го, арбайлар эмне деп атат? Түштөн, көрүнүштөн, аяндан улуу илимге чакырат деп атат. Мына улуу илимиңизди алыңыз. 7 жылдап жүргөн эжекейлер бар. Анан акырында чалсаңыз, мен ошо эжекейлердин телефонун берип коеюн, кеңешти, ошолор кененирээк берет. Бул ата жолун басып өткөндөр. Мына урматтуу улуу журтум. Азыр башатка кайтуу куюну жүрдү. Башталды. Түшүңүздөрдө мына биз түштү да жооп беребиз. Кенен, жеткиликтүү, бирок түш талабын такыр аткарбай атасыздар. Ошо пата чыккандай эле бул жерден түштөн чыгып атат ар адамгачы. Багыт берип атат. Арбайлар Кудайдан бул жерде мына ошо түш боюнча кенен токтолуп өтсөк, түш бул периштелердин тарбия сабагы. Караңызчы мына периштелердин тарбия сабагы. Түш бул сыналгы. Түш Кудайдын буйругу менен тарбиянын бир ыкмасы. Кудайдын буйругу менен тарбиянын бир ыкмасы. Түш илимдин эң жөнөкөй тармагы. Түш Кудайдын акыйкатка алып баруучу ак жолу. Түш ааламдык тартипке алып барат. Түш ааламдык тарбиянын бир түрү, Кудайдын көрсөтмөсү, Алланын көрсөтмөсү. Түш аркылуу тарбия чыныгы жашоого жол көрсөтүү. Түш акылды токтотуп сезим иштетүүчү рухтар. Түштө өзү бир чоң керемет бар. Бирок түш талабын так аткарыш керек. Жоортат 99 жолу бир эле адамдар мисалы. Ошол эле номер ошол эле жазып аткан. Бирок талабын так аткарбайт. Аткарыш керек. Түшүктө анан сууга айтып кой, анан мойнун буруп кой, анан мойну кылдай, ал эски түшүлүк. Эскиче түш жооруганга да болбойт. Кайсы этикалар туура келбейт жаңы доордо дегенде көз ачыктык кылганга болбойт. Көз ачыктык болбойт өзү. Экинчиден түштү эскиче жоору. Анан тумар чийүү, анан дуба окуу, кара дуба жана башка болбойт. Өтпөйт. Мындан ары сенин жаман оюң өтпөй өзүңө таасир этип талкаланат. Ошон үчүн жанагы кыш болбойт деген ошо. Өзүңө такаласың, өзүңдө жакшы болуш үчүн азыр аргаң жок бирөөнү жакшы көр, мээрим төк. Өзүңө такалат бардык нерсенин баары. Ой өзү тирүү периште. Ой чексиз, ой өзү теңир. Жакшы ой келсе бул Кудайдан келип аткан ой. Мына ойлонуп жазабыз да биз. Кудайдан келип атат. Анан кайра анализдейбиз, соттойбуз, карайбыз, мындай ачык дүйнөгө карайм, анан чындык да бул. Эгер ошону ойду билсең, ой качан келет? Көкүрөңгө көрөңгө түшсө, көкө теңир өзү кеңеш берип баштайт. Көрөңгө деп коет го жазында кымыз ачытканда. Анысы кандай ааламдан да көкүрөккө көрөңгө түшсө, биз көрөңгө чүрүп атабыз. Анан көкө теңир керемети, көкө теңир өзү кеңеш бере баштайт. Көкүрөктө эчтеке жок болсо, баягы пендечи ак кара. Мына урматтуу улуу журтум, жерде бириңди бириң жаман дебегиле дейт. Себеби ал сенин кайра эле көчүрмөң. Жаман деген адамды, жаман десе өзү жакшы эмес. Жаман адамбы? Сен жан дүйнөсү байкуш жабыркап калган тура. Жан дүйнөсү толук эмес, жарты тура десең туура болот дейт. Чын эле турмушту мына Кудай кызматын адам актай албагандыктан кырсык болобу дейт. Кудай кызматы салмактай, анан
актай алгыс, энен сүтүн актай албайсың дегендей. Ал эми адам эски акылы менен алсыз, Кудай кызматын актаганга жетише албайт. Өзүнүн жеке парзын аткарууга да чамасы келбей калат. Касиетине туура келбеген жолго түшүп кетет дагы, өмүр бою кырсыктайт, Кудай каарына калат. Мына караңызчы, эң алсыз бул адам. Эскиче түшүнсө, бул заман өзү жомоктоштуруп жашаса болот. Билбесең, бул заман өзү тозок деп берилет. Чыккыла, динден чыккыла. Рамка. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер пир туткан диндер, ыйгат алган диндер, пайгамбарлар ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Ал убакта 1400 жыл мурун адамзаттын аң сезим, эволюция деген ошол деңгээл. Кандай эле? Ал бир тепкич өсүү болду. Эми азыр андан да бийиктегиле. Мына сырттан келген жанагы мыйзамдар эмнени алып келди? Сырттан келген диндер эмне алып келди кыргыз журтуна? Согушту кимде жарыялап атат? Эмнени таласып согушуп атат? Өтө пастап кетти. 62-63-кө чыккандан аксакал адамдардан, айылдын адамдарынан анан уруксаат сурачу экен. Мен аксакал деңгээлге жеттимби, ошол сыпатка жеттимби, мындай сыпатым, аң сезимим, түшүнүгүм жеттимби деп. Анан алар ооба десе, кайра кичүүлөрүнө барып, мени аксакал катары кабыл аласыңарбы деп. Анан сакал койчу экен. Сакал өзү касиет да бул. Чач өзү касиет. Жана чач кыркылуу, кыздын кырк чачылуу, аттын жалын аттаба деп коет го, мынтип учкачсаң ай дейт. Ат эмнеси менен касиеттүү? Жалы менен, чачы менен. Арыстандын эркеги эмнеси менен? Жалы менен, чачы менен касиеттүү. Ошон үчүн жанагы жаныбарлар дүйнөнүн падышасы болуп аткан ошол. Мына урматтуу улуу журт. Сакал да өзү касиет. Сиз ошо касиетти туура эмес коюп, жаш кезиңизде коюп кырсыктап алып атпайсызбы? Атасы бар кезде бала сакал койду беле? Уруксаат сурадыбы? Кайсы деңгээлге алып барды? Сырттан келген. Аракты койдурду кыргызга дегенде өчөсүң. Ой, ошо энергиялуу адам ичет. Түшүнсөңүздөр. Энергиялуу адам. Же бирөөгө пайдасы дейсиң дейт, же бирөөнүн зыянын дейсиң. Ортодо жүргөн адам өтө жаман болот дейт. Мына ошолор кыргыз журтун жок кылып чыгарып келди. Манасты бүгүн эле бар деп калбаса, жок деп келген го, миф деп. Бул жомок деп. Анда манас жомок болсо ошой коргону турат го өзү. Өздөрү жок болду мейли. Коргон турат, мейли Чештеби ал эми дөбө экен, каркара бир жайлоо экен. Коргону турбайбы? Аны кантип жокко чыгарабыз? Биз ишенип атпайбыз, пайгамбар болгон десе, ооба деп ишенип атабыз. Эмнеге ишенимин жоготот кыргыздын? Каяка бурмалап атат? Көрдүңүзбү, сырттан келгендин баары бөлүү. Кандайдыр бир бул проект. Ошого төлөм болуп атат, пул төлөп. Мына 10 миң деген, 4 миң, 5 миң дегенде ажы калып барып атат туристке. 10 миллион, 15 миллион доллар сыртка кетип атат. Мен ката реклама болсо мен да төлөп берем да. Мына мынча киши алып келдиң деп. Ошон үчүн бул жерде кыргыздын башын аттап ажыга барганга болбойт деп берилет. Урматтуу улуу журтум. Арбайларды мына ааламдык сыйкыр күчтөрдүн укугу бар. Улутун жеригенде тааныгысы келбегенде айыптоого, кырсыктырууга. Кыргызга баш барабан көрсөткөн генералдар не болду? Кыргызды кой деген, баран дегендер не болду? Чабан дегендер не болду? Урматтуу улуу журтум, кыргыз байкуш эмес, кул эмес, пенде эмес. Кыргыз деген бул шаман адам. Бул көктүн жердеги көчүрмөсү касиеттүү. Ошон үчүн кыргыз журтун таанычу мезгил келди. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды, урматтуу улуу журтум. Бул күнү түнү айтылыш керек. Аз бул 1 саат убакыт. Өтө тар. Эми от алган кезде, эми эл отурган кезде бүтүп калып атат. Муну колдоо калыш керек. Башка сөз укпай калат эми жакында. Эфириңен, телеңен, гезитиңен, интернетиңен. Улуулук гана ушул басмаканада иштеп калат. Ушул бейиш, өзү жан дүйнөнүн бейиши, ушунун элчиси батыштын техникасы болот.
Ушул суроолор болсо эртеден балдарды алба дедик, телефонду эле берип кой дедик. WhatsApp деп коет эми азыркы интернет же болбосо ошол батыштын техникасы. Ошол номерим 706 988 188. Анан YouTube'дан дагы алыбыздын келишинче ыргытып коюп мындай салып коюп атабыз, түшүрүп жайгашып коюп атабыз. Анда да Арыстан алай кут деп көрсөңүздөр болот. Анан Лебединовкада дагы ушу эски вокзалдын артында дагы бир 2 жерге окутуучу жай ачтык. Ошол жерге барып окусаңыздар да болот. Эмики жуманын биринчи күнү жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ушу бир түндө эски өмүрүңүздөр өлүп, эски түшүнүңүздөр өлүп, жаңы жан дүйнө кабыл болсун сиздерде. Өзгөрүүлөр болсун, ойгонуулар болсун, жан дүйнөңүздөрдө өсүүлөр болсун.